Бул жол кырсыгы Баткен районунун Орто Боз айылындагы 4 көчө аймагында катталган. Кырсыктын кесепетинен 2 унаа сүзүшүп, автоунаалар олуттуу зыянга учураган. Ушундай эле жол кырсыгы Ак Сай аймагындагы суу бөлүштүрүүчү жайында да катталган. Айдоочулар мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полисин алгандыктан жол кырсыгынан жабыркагандарга камсыздандыруу төлөмдөрү берилди. Темурлан, кырсык Ашкабактын ортосунда дейт, мындай кырсык болбосун эми. Машинеңизди оңдотуп аласыз, Кырсыктан жабыркаган ар бир айдоочуга 150 000 сом мөлчөмүндөгү кенемтеге сертификаттар тапшырылды. Төлөмдүн көлөмү автоунаанын жабыркаган абалына жараша атайын комиссиянын чечими менен аныкталат. Ушул апрель айында ошо кырсык болгон экен, жеңем ушул кытайский жаңылмасы экен. Ушул мамлекеттик эмеге камсыздандырылган экен, азыр төлөп берип атат мамлекеттикке чоң рахмат. Ошо 150 000 төлөп берип атат. Менин машинем Honda Civic, менин машинем келип урган Mercedes үлгүсүндөгү автоунаа. Ошо встречныйге өтүп кеткен. Ошентип менин машинем жабыр тартып, азыркы учурда ошо страховый компания тарабынан төлөнүп берилип атат. Башка айдоочуларга ошо калоом жол кырсыгынан этият болуп, ошо автоунаасын камсыздандырган эмес болсо, камсыздандыруу уюмуга барып, камсыздандырып алыңыздар. Камсыздандыруу уюму төлөбөйт, андай мындай деген жалган сөзгө ишенбей, келип камсыздандырып алса төлөп берилет. Жыл башынан бери мамлекеттик камсыздандыруу уюму табигый кырсыктардан жабыркаган турак жайдын ээлерине жана жол кырсыгына кабылган ОСАГО полисинин ээлерине жалпысынан 2,5 миллион сомдон ашуун кенемде төлөп берди. Бүгүнкү жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин 2,5 миллиондон ашык акча кенемте төлөнүп берилген. Мунун ичинде 1 миллиондон ашыгы бул турак жайды зыян келтирилген турак жайлар үчүн төлөнүп берген, ал эми 1,5 миллиондон ашыгы бул ОСАГО полисин алгандар, ошондой эле миллионго жакыны КАСКО полисин алгандар үчүн төлөнүп берилген. Белгилей кетсек, ОСАГО полисин ар бир айдоочу милдеттүү түрдө алышы керек. Эгерде айдоочу кошумча түрдө КАСКО экстра полисинди алса, кырсык болгон учурда анын өзүнү дагы жабыр тарткан тарапка дагы камсыздандыруу төлөмдөрү берилет. Фарида Байдуллаева, Расул Ахматов, жаңылыктар.